Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары бүгүн күрөш күйөрмандарына Жоламан Шаршембековдун Алматы шаарында 26 апрелде өтө турган беттеши тууралуу айтып беребиз. Эске салсак, Орусиянын Поддубный эл аралык лигасы Акжол Махмудов менен Роман Власовдун көптөн күткөн беттешин уюштурат. Анын алкагында Кыргызстандан Жоламан Шаршембеков жана эркин күрөштө Тайырбек Жумашбек уулу да барат. Эки балбандын тең атаандаштары белгилүү болгон. Бирок биз Жоламандын каршылашына токтолсок. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Учурда 21 жаштагы Жоламандан 2 жашка кичүү болгон дагестандык Денислам Бамматов болмокчу. Бул балбан Дагестандын Буйнак шаарындагы айылдардын биринде туулган. Чоң мелдештерге эми гана баш багып чыгып келе жаткан спортчу десек болот. Бирок чоңдор арасында Орусия чемпионатынан башка эч кандай мелдешти утай элек. Февраль айында өткөн Орусия биринчилигинде финалда Эмин Сефершаев менен чыгып, беттешти 5-0 эсебинде ишенимдүү баштай алганы менен 6 упайды катары менен каршылашына берип койгон. Кармаштын аяктарына 1 мүнөт калганча 5-6 эсебинде утулуп баратып, аягында өзүн колго алып, тырышуу менен күрөшүп, 8-6 эсебинде утуп өлкө чемпиону аталган. Эки миң жыйырма биринчи жылы бул спортчу Германиянын Дортмунд шаарында өткөн жаштар арасындагы Европа чемпионатында финалга чейин жетип барып, грузиялык балбанга жеңилип, 60 кг салмагында күмүш медалдын ээси болгон. Бирок ошол мелдештен бир айдай убакыт өткөн соң жаштар арасындагы дүйнө чемпионатына катышып, аякта да финалга чейин жетип, ирандык балбанды жеңип алган. Кызыгы, ал дүйнөлүк биринчиликте каршылаштарын жалпы 26-0 эсебинде жеңип, бир да упай алдырган эмес. Мына ошол жеңиштеринен кийин өлкө чемпионатын утууга үлгөрдү. 2022 жылы Орусия чемпионатында байгелүү орундарга илинбей калган спортчу кайтып келип реванш алганы көптү таң калтырган. Анда ал мындай деп интервью берген. Ровно год назад я проиграл здесь. Мне было очень сильно обидно. Я уехал домой без медали, без ничего. Сейчас хотелось очень сильно выиграть. Меня родители дома ждут. Очень рад. Жаштар арасында күрөшүп жүрүп, чоңдор арасына бат секиргени, чоң жетишкендик экенин да айтышууда. Бул жагынан биздин Раззак Бейшекеевке салыштырып койсок болчудай. Демек, жыл өткөн сайын курчуп бараткан бул жаш спортчу алдыда Жоламан баштаган 60 кг салмагына талапкерлерден боло турганы анык болчу. Эми ал эл аралык деңгээлдеги ийгиликтеринин бардыгы жаштар арасында болуп жатканын эске алсак, дүйнөнүн эң мыкты балбаны деп табылган биздин Жоламанга каршы беттеши чыныгы сыноо болот. Поддубный лигасы 4-чү мелдешинин беттештерине анонс кылып жатып, бул кармаш тууралуу мындай деп жазды. Февраль айында Уфада өткөн Орусия чемпионатындагы 60 кг салмагындагы беттештер Кыргызстандык Жоламан Шаршембеков менен күрөшүүгө жолдомо берчү кармаштар эле. Шаршембеков учурда дүйнөдөгү эң мыкты балбан. Ал бир гана Азия жана дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү эмес, Поддубный лигасынын дагы 2 жолку чемпиону. Анвар Аллахияров акыркы беттеште башкы мүнөттөрдө жаракат алып уланта алган эмес. Эми алдыда Денислам Бамматов мекендештери үчүн реванш алып бере алабы деген суроону салышты. Алдыдагы жоки менен боло турган кармашта бул спортчу өзүн көрсөтө аларына азырынча көзүм жетпейт. Бирок жакшы тажрыйба ала турганы чын. Ошол эле мезгилде бул балбан менен килем үстүндө эсептешпей коюуга да мүмкүн эмес. Бул кармаш тууралуу комментарийге өз пикириңиздерди жазып коюңуздар.